Ким чечет? Ким аны чечүүгө салым кошсо, ал Кыргызстандын чыныгы мекенчили болоорун эч ким танбаса керек. Söz Talam Turdomatov. Karşı bugün malumat yok. Söz İsmail Исакович Исаков. Урматтуу коллегалар, мен Кумтордо иштеген биздин жарандарга суроо бербейм. Алар май талканын кошо бөлүшкөн, эч нерсе бизге айтпайт, тигилерди коргойт. Биздин специалисттерге суроо. Отчетто Садыр мырза жазылган экен, 150 миң куб мөңгү алыш керек. Анан ар бир күндө 30-40 куб түшүп атат деп. Туурабы? Суроо мына экологдор ким жооп берет? Ушул 150 миң куб кеткенде айлана чөйрөгө кандай таасирин тийгизет? Биринчи, экинчи, жаныбарлар, өсүмдүктөр эмне болот? Ким жооп берет? İsmail Исакович, эгер уруксат болсо, мен ушуга жооп берейин. Мен эколог катары эмес, ушул багыттагы ишкананын жетекчиси катары жооп берейин. Бул сөзсүз түрдө мунун үстүнөн биз иш жүргүзөбүз. Жок, сиздин сурооңуз кереги жок, сиз специалист эмессиз, мага специалисттер жооп берсин. Специалист, независимый эколог жооп берсин. Бул жерде независимый эколог отурат, жооп берсинчи. Жооп берип коюңуз сиз. Дело в том, что я же уже сейчас отметила, что этот ущерб почитан, и от каждой квартальной вот этой выемки складирования наносится ущерб порядка 15 миллионов долларов. Жок, алда доллардын кереги жок, бизге эмне болот, таасиринди ошону айтыш керек да, ошого айланып чөйрөк. Экинчи суроо. Мейли. Жанакы жердин составында вольфрам 55,5 тонна, теллур, сера, платина, палладий бар экен. Мына платинанын бир унцийи $1482 бүгүн. Алтын менен барабар почти. Булардын тагдыры эмне болду? Ким билет? Булардын тагдыры мындай, бул фабрикадан, Кумтөр фабрикасынан алып, даре деп алып чыгып туруп, Карабалтага алып келип, Карабалтадан переработка болот. Переработка болгондо алтын менен күмүштү гана бөлүп алат экен. Калганын алтын менен күмүштү бөлүп алып, канадалык ишкерлер Кумтөр Gold компания менен Кумтөр Operating компания экөө ээлик кылат дагы сатат через кыргыз алтын. Жугундусун, мындайча айтканда, афинажный отходун кыргыз алтын ээ болот экен. Булар Швейцария, Финляндияга жөнөтөт экен. Ошону. Бүгүнкү күнгө чейин 70 канча тонна афинажный отход жөнөткөн, бир канча миллион долларга. Алар келди анан? Келбейт да, ошону как афинажный отход катары сатып ийип атпайбы? Биз баасын ким коет мунун? Балким ал жерде деген 1 миллион доллар эмес, может 5 миллион доллар болушу мүмкүн деп запрос бергенде тилекке каршы жооп берген жок. Мына урматтуу коллегалар, палладийдин бир унцийи $600,5 экен. Ошондой да бардыгы. Мейли мен өзүм сөзүмдү айтам. Үчүнчү суроо. Урматтуу коллегалар, азыркы сизге мындай сунушта суроо эмес. Биз улантайлык, урматтуу коллегалар, составына депутаттардан кошуш керек. Кээ бир тармактар мындай изилденбей калыптыр. Андан башка, мына суу боюнча ар бир жылда 6 миллион куб суу алышат. 10 секундумуз бар. Эгерде бир кубун бир сомдон сатса, анда ар бир жылда 6 миллиард сом. Көрдүңөрбү кандай? Биз ушуну азыр токтомго жазышыбыз керек да. Ошол суунун акчасын төлөп берсин деп. Сөз. Суунун акчасын төлөп берсин деп. Сөз. Суроо берүү үчүн Нурбек Карыйш Алимбековдо. Кийинки суроом Садыр Нуркожоев сизге. Комиссиянын ишин тааныштык, жакшы иштепсиздер. Кудай кааласа кыргыз эли ушул бүгүнкү жыйналыштан жакшы жыйынтык чыгарат деп мен дагы ишенип турам. Сизге бир суроо да. Азыр көп соглашениялерди жокко чыгарып, бардык кыргыз тарапка ачык акционерди Кумтөр алтын деп акционердик коом түзүлө турган болот атпайбы, токтом боюнчачы. Ошондо 360 гектарга чозулуп жаткан хвостохранилищанын тагдыры кандай болот? Ким тарап ошол нерсени жоет? Аны эми бая адистер өкмөт менен биргеликте чечиш керек да муну.
муну тез аранын ичинде ликвидировать этпесе, ошо алдынан просачиваться этип, суу чыгып, ошо булак болуп, мисалы Ысык көл областынан, Нарын областынан чыкпай эле деп эч ким кепилдик бере албайт буга. Жок, ошону кыргыз тарап жаңы түзүлө турган кыргыз тарапта калып калып атпайбы, чынбы? Ал эле эмес, андан башка проблемалар көп. Мисалы, бу азыркы биздин Ибраев айтып атпайбы, рекультивация боюнча маселе коюп атабыз деп. Эч кандай рекультивация боюнча маселе коюлган эмес. Мисалы, жана өзүңүздөр көрдүңүздөр видео тасмадан Сары Төр деген жерден 8 тонна алтын казып алгандагы 3 жыл мурун ошо жерди токтоткон. Ал жерге суу толуп, анан жана сапсары болуп, суу агып атпайбы тиги чыгып Нарын дарыясына куюп. Мына 3 жылдан бери ошондой акыбалда турат. Рекультивацияга бир дагы план коюлган эмес дагы, бир дагы тыйын бөлүнгөн эмес. А мына булардын отчетунда рекультивация боюнча суроо дагы жок. Ал эми жана 9 миллион доллар ал Англиялык банкта жатат. Биздин кыргыз банктарына ишенбейт экен да. Бу Кумтөр Голд компания менен Сентера Голдча, ошон үчүн Англияга салып коюптур. Биздин Нацбанкка дагы башка банктарга да ишенбейт экен. Акыркы жолу маселе койгон экен, көтөргөн экен булар совет директоров. Ошондо предварительно чечим кабыл алыптыр. KCB банкка салып коелу, биз ошого ишенебиз депчи. Биздин бу жакта Кыргызстанда. Бирок келе элек ал дагы. Мына жанагы Сары Төрдө 3 жылдан бери ошондой акыбалда турат. Көл болуп калып, анан толуп, баягы таштар сапсары болуп ылдый карай Нарын дарыясына агып аткан жерде ошол жанагы суунун составындагы свинец и ртуть ошолор кирип атат да тиякта. Суроом улай, бизде азыр ар бир кыргызстандык алтындын баасына өзүнүн көңүлүн буруп отурат. Азыр биз Сентера Голдтогу акцияларыбыздын башчысы 900 миллион тегерегинде болуп калды. Булардын тагдыры кандай болот? Ошол жөнүндө да кыскачараак айтып берсеңиз. Кайсын дедиңиз? Кайталап коесуңуз. Сентера Голдтогу биздин кыргыз тараптын акциялары. Акция боюнча мындай айтып коелу. Мисалы, азыр айрым саясатчылар, мына министрлер биздин аброюбуз түшүп кетет деп атат. Биздин 1,5 миллиард долларлык акциябыз бар деп атат. Урматтуу министрлер, урматтуу депутаттар, биз ага карабашыбыз керек. Биздин азыр Кумтөрдө 40 миллиард долларлык алтыныбыз жатат. Анан 1 миллиард доллар ма десе нөлгө түшүп калсын. Эмне кереги бар ал алтындын, эгерде момундай катастрофага алып келип аткан болсо? 1,5 миллиард долларыбыз акция бар деп, бир кагаз ал, мына момундай эле кагаз бир. Ошону карап эмне кылабыз? Андан көрө өзүбүз казып, өзүбүз кайра экологияны калыбына келтиргенге жумшабайлыбы түшкөн пайданы? Азыркы күндө 890 миллионго түшүп калган, 1,5 миллиард дагы эмес, жарым баасына түшүп калган. Ал бирок момундай эле кагаз. Кийин булар 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийинби, же болбосо ошол жерде экологиялык катастрофа жүрүп кетеби 1-2 жылдан кийин. Булар кетет, барып Татнакай Канадада жашай берет. Сиз экөөбүз баякы кагазды кармап алып, биздин 1,5 миллиард доллар алтыныбыз күйүп кетпедиби деп, а сиз экөөбүз бала, чака, небере, чөбөрө, томпок, тоңкок жатка чейин ошол жерде мойнубузга илинет ошону экологиянын диги кайра калыбына келтирели деп. Чоң рахмат, менин суроолорум бүттү. 6-микро